Супер ТВ телеканалында телевизор утуп алуу оюну биздин телеграм каналы аркылуу жүрүп жатканын баарыңыздар билсеңиздер керек. 7 цифра берилген, 6 күндүн убактысы белгилүү болсо, 7-чи күндүн гана убактысы белгисиз болчу дегенибиз, 7-чи күнү мына ушул телевизордун алдында Супер ТВ телеканалын коюп алып, цифраны тагыраагы кодду күтүш керек болчу. Бизге туура жоопту жиберген көрүүчүлөр ушунчалык көп болду. Бул жумада оюнга катышкандардын саны дагы көп болду. 3 мүнөттүн ичинде туура жооп берген көрүүчүлөрдүн арасынан биз жеңүүчүнү атайын рандом кокустан тандап алуу жолу менен тандадык. Жеңүүчүбүз Атыр эжеке жолдошу менен келип отурат. Үй бүлөсү менен келиңиздер. Белегиңиздер кут болсун. Чоң рахмат. Азыр дароо белегиңиздерди сиздерге тапшыралы. Ал үчүн Супер ТВ телеканалынын директору Бактыгүл Сокушованы жаныбызга чакырабыз. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр. Белегиңиз кут болсун. Мен билгени Телеграмда Атыр Кубатбекова деген аккаунт утуучу болгондо, андан кийин Атыр айым менен сүйлөшүп калганда балдары утуп берген белек деп айтышты да. Андан кийин баланын тилеги ушунчалык аруу болот, баланын тилеги ушунчалык жан дили менен, чын дили менен каалаган экен. Ар жума биздин телевизор утууну каалагандар аябай көп. Бир жумадан бир жумага жүздөп кошулууда. Ошонун арасынан сиздерге буйрук болуптур. Белегиңиздер кут болсун. Телевизор менен үйүңүздөргө кут кирсин, бак кирсин. Балдарыңыздарга баардыгыбыз бала деп жашайт экенбиз. Ошол балдарыңыздардын тапкан сиздерге белеги буйрусун. Куттуктайбыз. Белегиңиздер кут болсун. Сизге тапшырайын. Сизди утуучу катары Атыр деп сиз билебиз. Белегиңиз кут болсун. Рахмат. Оюнга кандайча катышып калдыңыздар? Негизи эле биздин Супер ТВ телеканалын сүйүп көрөсүздөрбү? Албетте сүйүп көрөбүз. Биздин көптөн бери күткөн белегибиз десек да жаңылышпайбыз. Бул оюн башталгандан баштап эле көрөбүз. Аябай балдарыбыз менен, аябай чыдамсыздык менен күтүп, коддорду чогултуп, дажа калса үй бүлөдө бир балам турса, 1 сааттан кийин даже кызы менен орун алмаштырган күндөр болду. Аяна сен тур, Анарбек сен тур, анан мен турам деп. Ошентип бир жума могу канчанчы 4-чү болуп калдыбы, 5-чи болуп калды. Ошондон бери ойноп жүрөбүз да, башынан баштап эле. 4-чү, 5-чи жума. Ошондон бери ойноп келатабыз. Бул бүгүнкү жеңиш толугу менен балдарымдыкы деп айтсам эч жаңылышпайм. Анткени ошолордун эмгеги аябай зор. Биз баягы жумушка кетип, жумуштан келгичекти күндүз ошолорду карашат. Даже баардык нерсесин коддорун жазып алып, өзлөрүнүн дагы китепчелерине жазып алып, стенкаларына илип, ата бул чыкты, апа бул чыкты, воскресенье күнү дагы даярданабыз. Ошонун баарын карап жүрүштү. Анан бул майрамга дал келген күн экен, как раз Нооруз майрамы баарыбыз үй бүлөбүз менен үйдө элек. Үйдө болуп, кечке телевизорду көрүп отуруп, анан зор шоуну көрүп, биздин баягы улуттук комубуз, өзүбүздүн каада салттарыбызды, Майрамда чыгарылыш болбоду. ошол күндөрдүн баарын көрүп отурдук. Аябай кызыктуу болду дагы. Жакшы, ошентип ийгиликке жетишип калдык. Ошол балдардын аркасы менен. Канча уулуңуздар бар? Канча балаңыздар бар? 2 уулум, 1 кызым бар. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, ошол күнү кечке маалыраак болуп калды, кечирээк болуп калды, код бере турган. Кичине баягы эртек жатып көнүп алган жаныбыз балдарды телевизорду өчүргүлө, болду жаты эс алалы, эртең жумуш деп айтып атсак, балдар аябай чырылдады да, ата апа кое тургула, кичине оюндун коду чыга элек, азыр чыгып калат деп отурганан ошо до конца көрүп, кино учурунда чыкты го, анан ошону коюп, баарыбыздан кетирип алып, анан бүттү, катыштык, 3 мүнөттүккө кирдик деп коюп, анан кийин эс алдык эле да. Дагы жакшы, ошо эмгегибиз кайтып, балдарым менен эмгеге кайтып, ушу деңгээлге жетип, ушу телевизорду утуп алдык. Келиңиздер, уулдарыңыздардын атын атап өтөлү. Уулумдун аты Анарбек, 6-класста, андан кийин кызым Аяна, 4-класста, анан бул кенжебиз Акылбек, 4 жашта. Анарбек, Аянага дагы биз салам айтабыз. Бизди көрүп жаткан болсо, белегиңер кут болсун, азаматсыңар. Сиз болсо эжекеси ишендиңиз беле? Утабыз деп негизи эле оюнга. Жок, башында эч кандай ишенген эмесмин. Жана СМСтерди көрүп алып, болбойт го деп эле балдарды эртеле жаткыла дей берчүмүн.
Мен ишенч эмес менен, бирок ишендим, ойноңуздар, утуңуздар чын экен. Эми биздин Аяна Анарбек сиздерден телевизор талашпай калат экен да, өзүнчө алардын бөлмөсүндө коюлат окшойт бул телевизор, Алардын байгеси, балдарымдын байгеси, эмне кылат десе өзүлөрү кылышат, өзүлөрүнүн бөлмөсүндө коюшат. Өзүңүздөр эмне менен алектенесиздер? Анан дагы бизди Акнеттен көрөсүздөрбү, цифрадан көрөсүздөрбү, кайсы жакта турасыздар? Буга чейин биздин YouTube каналдан дагы Супер ТВ телеканалдан көрүп калсаңыздар керек. Жеңүүчүлөрүбүз атайын көлдөн келген жеңүүчүлөрүбүз болгон. Сиздер кайсыл жактан келдиңиздер? Биз ушу Бишкекте эле турабыз, Бишкекте Калсордо турабыз. Биз көрө баштаганбыз, биз Санариптен эле көрө баштадык. Ага чейин чын айтканда көргөн эмесмин, YouTube'дан да көргөн эмесмин. Кийин Санарипке чыгып баштаганда эле ошондо балдарым тиги жаңы канал чыкты, ата мындай экен деп ошол аркылуу Санариптен көрө баштадык. Ойноңуздар, утуңуздар, ишендик. Супер ТВ телеканалында Telegram каналы аркылуу телевизор утуп ал оюну дагы да болсо уланат. Ойноңуздар, уттуңуздар. Анан сөзсүз түрдө биздин Супер ТВ телеканалы менен бирге болуңуздар.